Ассаламу алейкум. Урматтуу бак сүйүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 6 январь 2020 жыл. Кайрадан эле биз бакка келдик. Азыркы бүгүнкү козголо турган тема бул УФО системасы. УФО системасы бул өрүккө, гиласка, кара өрүккө жасалат жана башкаларга да жасаса болсо керек. Сыноо бакта турабыз. Азыр мынакей көрсөтө турганыбыз мына ушул УФО системасында тарбияланып аткан гилас. Бул гилас 2020 жок, 2018 жылы тигилген. 2019 жылы ийип айланган. Бул башында УФО формасына салуу эмес, жөнөкөй эле тарбия кыла турган көчөт болчу. Ошон үчүн түз эгилген. 2019 жылы ийип айлаганбыз. Мынакей көрүнүп турат. Мына бул бутак, мына көрүнүп турган бутак, мына кыймылдап атат. Ушул бутакты 90 градуска ийип айлаганбыз. Ийип айлагандан кийин мынакей 9 бутак, кыскараак 9 бутак пайда болуп турат, түз өскөн. УФО деген сөз бул англис тилинен которгондо летающий тарелка болот экен. Кыргызчасы учуучу тарелка. Бул эмне себептен антип атаганын билбейм. Тез мөмөгө киргендиктен ушинтип атса керек. Бул максат, УФО системасындагы максат терип алууга ыңгайлуу жана калибрди сапатта бере турган метод болуп саналат. Тез мөмөгө киргендиги үчүн, тез теригендиги үчүн ушул методко салышат. Бул зым байланат буюрса буга. Азыр биз зымда эле байлаган жокпуз. Сыноо иретинде көрүп атабыз, тамырды текшерип көрүп атабыз. Тамыр кандай жеткирип бере алабы же күчтүү өсүүгө алып келеби? Муну астындагы чыккан жапайысы атайын кескен жокпуз. Буюрса чаңдаштыруучуга улайын деген ой бар. Ийип айлаганыбыздан кийин мынакей кошумча 2 күчтүү бутак өсүп чыккан. Мынакей буларды буюрса бул жака 90 градуска ийип байлайбыз. Наркысын 90 градуска оң жака ийип байлайбыз. Бул тамыр күчтүү болгон үчүн бул көчөттү буюрса мына өсүп чыккан бутактарды булардын оң жака ийилет, наркысы булар сол жака В формага ийилип байланат. Ошону менен зым тартылат. Бул көчөт буюрса сыноодо мына көрүнүп тургандай 2019 жылы ийип байлагандан кийин күзгө чейин мындай мөмө бүкеттер пайда болгон. Мынакей баштан аяк мөмө бүкеттерди көрүүгө болот. Эгер тамыры жакшы болуп, жакшы чаңдаша турган болсо, быйыл деле кармашы мүмкүн. 2 жылда 3-чү жылдан уже конкреттүү түрдө мөмөгө отурат десе болот. Мынакей. Бул 91 градусу. Бул экинчи бутакты бул жака ийип байлаганда 45 градуска, бул 90 градуска бурулат. Жалпы 45, анан бул жака байланат. Ошондо көчөт толук өсүүдөн калат дагы. Толук өсүүдөн калат эмес. Толук өсүүдөн эмес, толук мөмөгө отурат деген сөз. Мына ушундай, эгер бул ийгиликтүү сыноодон өтө турган болсо бул система, анда чоң бактарды ушул тамыры менен көбөйтүүгө, чоң гектарлаган жерде отургузууга болот. Бул азырынча сыноодо. Буюрса бул 2021-22 жылдары сыноодон өтөт. Гиласка основной бериле турган формалар мага жаккандары KGB, SB, TSA, ошондой эле мына ушул УФО деген системалар. Ийгилик ишиңиздерге, көрүшкөнгө чейин мунун уландысын буюрса да тартам деген ойдомун.